Алапка кесиптик колледжинин педагогика окутуучусу Мирзахмедова Гүлжурубаевна. Класс жетекчинин жана окуучулардын өздөштүрүүнүн баалоонун теориясынын усулу ПНК адистигинин 3-курсу. Сабактын темасы класс жетекчинин диагностикалык иштери. Сабактын максаты окуучулардын өнүгүү деңгээли жөнүндө түшүнүк, окуучулардын класс жамаатынын абалы, тарбиялык процесстин эффективдүүлүгү. Сабактын планы класс жетекчинин диагностикалык иштери, окуучунун класс жамаатындагы орду жана ролу. Өз ишинде формалдуу эмес мамиле жасаган класс жетекчи өз ишин класс жамааты иштөөгө зор көңүл бурат. Бул учурда ал өз ишинде мониторинг изилдөөнү пайдаланат. Мындай изилдөөдө төмөндөгүдөй аныктоо жардам берет. Окуучулардын үйрөтүлгөн деңгээли, тарбиялык процесстин эффективдүүлүгү, окуучулардын өнүгүү деңгээли жана башка. Окуучулардын өнүгүүсүн байкап туруу үчүн окуучуларда курактык, өзгөчөлүк алып келүүчү психологиялык тест комплекстер колдонулат. Класс жетекчи окуучулардын таанып билүү потенциал деңгээлин төмөндөгүлөр жардамы менен иликтей алат. Өз классындагы сабактарга катышууда окуучуларга байкоо жүргүзүү, учурда жыйынтыктоонун жетишүүнүн статистикалык анализи, адистердин эксперттик баалоолору. Класс жетекчи окуучунун адептүүлүк потенциалын инсандык адептүүлүк жактан багытталыш үчүн тарбиялоонун деңгээли, коммуникативдик маданиятын аныктоо иликтеп алат. Биринчи, окуучунун класс жамаатында абалы, лидер, популярдуу, кабылданган, популярдуу эмес, обочолонгон, четтетилген. Окуучуларга окуучулар жамаатында мааниси зор абройго ээ. Окуучуну урматташат, окуучуга көңүл кош мамиле жасашат, окуучуну жакшы көрүшпөйт, окуучуну жек көрүшөт. Үчүнчү, окуучуларга классташтын болгон мамилеси төмөнкүлөр менен аныкталат. Окуучуга болгон жөндөмдүүлүгү, инсандык сапаттары, жүрүм турушу жана жоруктары, окуучулардын жамаатка койгон талаптарына, пикирлерине сын пикир болгон мамилеси, эскертүүлөр кабыл алынат, эскертүүлөргө кош көңүл, эскертүүлөргө душманча мамиле кылат. Жамааттагы достору жана жолдоштору, алардын бирине тема кызыгуулары. Классташтар менен болгон чыр-чатактардын абалынын себептери 6. 7. Класстан жана мектеп турмушунда катышууга кызыгуусу, класстын туруктуу тапшырмалары бар. Класста бир жолку тапшырма аткарат, тапшырмаларга ишки жоопкерчилик менен мамиле кылышат. Классташтар кызыгуу ишке тарта билет. Класс жана мектеп турмушунда демилгелүүлүктү көрсөтөт. Уюштуруу жана аткаруу ролунда болот. Жоопкерчилик милдетти тартиптүүлүк менен сезүүсүн өнүгүү даражасы. Класстагы иштерди уюштурууда окуучулардын туруктуу ишмердүүлүгүн жана түрдүү тапшырмаларды аткаруу талап кылынат. Бул тапшырмалар алардын аткарылышында класс жамаатынын турмушуна абдан маанилүү. Биринчиси, класс боюнча мектеп боюнча кабат боюнча нөмөтчүлүк. Экинчи, ишкана жана гардероб боюнча нөмөтчүлүк. 3. Класстын медициналык кызматы. 4. Класстын мектепкана кызматтары. 5. Класстын корреспонденттик кызматы. 6. Класстын чарбалык иштери. 7. Жашылдандыруу кызматтары, саламаттык сактоо кызматы. 10. Сценарийлик топ. 11. Класстын аналитиктери, жыр тобу. 13. Лидерлер. Сабактын жыйынтыктоодо биз силер менен бүгүн класс жетекчинин диагностикалык иштери деген теманы өттүк. Бул тема 2 пландан турат. Класс жетекчинин диагностикасы. Ошондой эле биз анда эмес үйгө тапшырма азыркы көрүп турган тесттин көрүп толуктап жазып келесиңер. Саламатта калгыла балдар.